Алейкум салам, ооба. Сонун угулуп атат. Ассаламу алейкум, баарыңыздарга салам. Сиздерден сураныч, бир аз күтүңүздөр. Бизде сиздерге жумадан бери айтып өткөндөй, Кыргыз Нетворк менен биргеликте Бек Султан байкени конокко чакырганбыз. Бүгүн мен модератормун. Тилекке каршы Кыргыз Нетворктон эмес, бул жакта түз эфирге чыгууну чечтик, себеби көбүрөөк адамга деген максатта. Чыйылдап кетип жатат дейт. Бексултан байке, сиздин телефондон эмеспи? Сиз наушник тагып алсаңыз болобу? Болот, азыр. Рахмат. Эми жакшы болуп атабы? Жакшы угулуп атат деп айтып жазып койсоңуздар жакшы болмок. Эми кандай болуп турат? Анан эми жакшы болуп калды окшойт. Биздин мен негизи түз эфирге көптөн бери чыга элек болчумун, бирок биз Кыргыз Нетворктун командасы менен биргеликте жаштарга азыр 2000 сентябрь келе атат, жаштарга жакшы жол көрсөтүү максатында түз эфир уюштурууну чечкенбиз. Ошондуктан биз Америка Кошмо Штатында билим алып жаткан, IT тармагында билим алып жаткан Бексултан байкени конокко чакырганбыз. Мен өзүм биринчи Бексултан байке сизге өзүм суроолорду берип кетейин. Сиз ошол суроолорго жооп бериңиз, андан кийин комментарийден келген суроолорго жооп беребиз. Ага чейин сиздер, достор, силер өзүңөрдүн сурооңорду даярдап, стартта туруп тургула, мен суроо бергиле дегенде суроону берип баштайсыңар, макулбу? Анан позитивный болгула, активный болгула. Бексултан байке, ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы, рахмат. Бизде саат азыр эртең мененки 10дон өтүп калды. Уйкуңуз кандуу? Уйку кандай? Эрте турганбыз. Жакшы. Анда мен биринчи суроомду берип кетейин. Негизи эле мен өзүмдү алсам, чет жерде окууну мен кыялданат элем да. Анан бул сиздерге идея бул кандай келип калды, кандай эмне болуп чет жакта окуйн деп чечтиңиз, ушул суроого жооп берсеңиз. Чынын айтканда, мен көп деле самачу эмесмин, бирок албетте каалайт элем чет өлкөдө окуганды. Мен биринчи Түркия мамлекетине барганмын, ошол жакта окуп жүрүп, анан кийин бул жака келдим. Эң негизги идея бул тил үйрөнүү десем болот. Мен тил үйрөнгүм келген, чындыгында. Жакшыман кызыкчумун, башка тилдерди үйрөнсөм деп. Анан ошол жетелеп келди го дейм мени. Тил үйрөнүп жүрүп, башка идеялар кошулуп, анан акыры аягы ошол максатыма жеттим десем болот да. Жакшы. Негизде азыр ушул тил үйрөнүү аябай зарыл болуп атат окшойт баардыгына элечи. Канча тил билсең, ошончо тил билесиң деген сөз бар го. Дагы бир суроомду берейин. Негизи эле АКШда, Америкада окуш баардыгынын эле колуна келе бербейт да. Анын мындай керектелерине көп эле адамга кол жеткис болуп саналат да. Кантип барып окусам, эмне кылсам депчи, ушул нерсеге акча керекпи же болбосо эмгек кылыш керекпи? Аракет кылса барып окуй алабы же кандай? Жок, биринчи акчадан мурун максат керек. Ошол максат баарына жетелеп жеткириш керек да. Аракет кылыш керек, эң негизги аракет. Анан кол жеткис деген деле нерсе болбош керек менимче. Анткени бүгүн мындай глобалдашып атабыз, дүйнөгө ачылып атабыз, ааламдашуу доорунда баары мүмкүн. Дүйнөнүн эшигин ачса болот. Америкага келип окуу, мисалы, көп деле кыйынчылык мындай туудурбаш керек. Эми аракет кылган адам менимче келе алат. Мен жеке өзүм, мен деле айылда туулуп өскөнмүн. Мен кыргыз тилинен башка тил билчү эмесмин. Кыялдарым деле чектелүү болчу, бирок ошо аракет кылып келдик, келсе болот экен. Менимче кыйын эмес, аракеттен. Көбүнчө мына мектеп курагындагы балдар, мисалы, аябай потенциалдуу болушат. Булар ошол өзүнүн эмесин
потенциалын, өзгөрдүгүн алдыга салып колдонуш керек сөзсүз түрдө. Тил үйрөнүш керек, тилден башташ керек. İzleniş керек, э? Издениш керек. Дагы бир суроону берейин. Мен негизи сизге көп суроо даярдалганмын. Азыр өзүмкүн берип бүтүп алайын азыр. Эмне үчүн кыргыз жаштары АКШга барып окуш керек же болбосо мына технологиянын заманында да Кыргызстанда деле туруп интернет аркылуу окуса болот, болбойбу? Эмне үчүн Америкада билим алыш керек дедиңиз? Америка бүгүнкү күндө мисалы дүйнөнүн өнүгүүнүн баш аты десек болот да. Бул жакта мисалы өнүгүүлөр, баягы жаңы ачылыштар мындай көп, анан тез жасалып турат. Ошон үчүн бул жакта мындай окуган, кандай десем, advantage деп коюшат, мындай маанилүү десек болот да. Анткени мисалы биз билген Google, Microsoft, мындай толтура нерсе, iPhone мисалы үчүн да, Apple деп. Ошонун баары мисалы Америкада да. Технология жагынан мисалы үчүн. Бул жакта билим алуу биринчи кезекте биз үчүн мисалы баягы ойлойбуз тилдин аркасында толтура нерсе турат. Мисалы бир маданиятты үйрөнөсүң, мындай бир гана билим эмес, мындай башка нерселерди үйрөнөсүң, культураны үйрөнөсүң. Анан технология деп атабыз, туура. Албетте бул жакта технология эң алдыңкы даражада. Мисалы кээ бир нерселер мындай бизге кеч жетет. Мисалы мен өзүм окуп жаткан DevOps инженериясы бул мындай акыркы 5-6 жылда эле ачылган бир неме, кесип десек болот. Ошон үчүн бул жакта окуунун мындай жакшы жактары көп. Жакшы. Негизи эле азыр байкасаңар, IT тармагында билим алгандар, IT тармагында иштегендер аябай көбөйүп баштады. Бул нерсе абдан жакшы, сүйүндүрөт. Мен дагы кийинки суроом, жогорку окуу жайларга караганда колледждерге акча аз төлөнөт. Бирок ошол колледжди бүтүп деле жакшы мындай эң жакшы жумуштарды иштесе болобу, болбойбу? Сөзсүз түрдө болот. Колледжде окуунун биринчи немеси мындай, кандай десем, биз кыргызстандык студенттерге мындай багыттап жооп берсек да, мисалы колледждерде окуу кээде мисалы акча үнөмдөө катары окушат. Мисалы колледжде 2-3 жылын окуп, азыраак акча төлөйт да, андан кийин университетке которуп, ошол жактан баягы университеттин дипломун алышат да. Анткени 4 жыл университетте окусаң көбүрөөк төлөп каласың. Бирок бул жакта жумуш табуу боюнча азыр көп компаниялар Америкада дипломду талап кылышпайт. Эмне кыла аласың? Мисалы, эмне кылып бере аласың? Сенин тажрыйбаңа карашат. Мисалы, көп компаниялар, көбүнчө IT тармагында көп компаниялар булар ондогон жылдар мурун эле диплом коюлган талапты жокко чыгарышкан. Алар ошо көп жылдардан бери эле мындай интервью кылып эле баягы потенциалына карап, билим жөндөмүнө карап эле алышат. Колледждер туура арзаныраак болот негизи каражат жагынанчы. Бирок бул жакта жумуш табуу, бул ошол диплом же мындай немеге престиждүү жерде окууга көз каранды эмес. Көбүнчө бул адамдын аракетинен сөзсүз түрдө аракет кылыш керек. Бул жакта тилди жакшы билсең, дипломсуз эле иште аласың. Тилди билген адамга көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар экен да, андай. Сөзсүз түрдө тил Мен кийинки суроом, демөөрчүлүк окуу жай боюнча да, аны кантип табыш керек? Ошол жөнүндө маалымат берсеңиз, кандай документтер керек, кантип даярдаш керек, анан окуу жайды кантип тандаш керек? Демөөрчүлүк жагы дейли, спонсорлук дейли. Бул жакта спонсорлук биринчи мисалы бул жака окууга тапшырам деген адам такташ керек. Мен кайсыл тармакта окуйм, кайсыл кесиптин ээси болом деп. Анан экинчи кезекте бул университет тандаш керек. Кайсыл университетте окуйм? Мисалы, Америкада университеттер экиге бөлүнөт. Бул жакта коммерческий, коммерциялык
максатты көздөгөндөр, анан State University деп, бул мамлекеттик университеттер десек болот. Коммерческий университеттер булар каражаты контракт кымбат болот. Анан спонсорлук жагына келгенде, мисалы ошол кээ бир университеттер өздөрү жыл сайын баягы чет өлкөдөн келип окуган студенттерге стипендияларды квота ачышат. Анан ошол жактан издеш керек. Эң жакшысы ушул ар бир университеттин өзүнүн сайтына кирип, баракчасына кирип, ошол жактан издеш керек. Анан стипендия жагынан бул жакта көп негизи. Бизде мисалы бул жакта Fulbright деген стипендиялар бар, программасы бар, стипендия берет. Ошо чет өлкөлүк студенттерге. Мен билгенден. Анан Women in Finance деген бар, ал ошол жалаң аялдарга, кыздарга берилчү стипендия. Андан сырткары демөөрчүлөрдү ошол университеттердин сайттарынан, анан кийин ошо scholarship деп интернеттен издесе чыгып калат. Анан кээде ошол кээ бир университеттер өздөрү жарыялайт. Анан дагы бир нерсе бар, спонсорлук же болбосо демөөрчүлүк десек. Кээ бир университеттер жакшы ийгиликтүү студенттерге өздөрү мындай арзанатып беришет. 50%, 70%, 80% мындай, кээде 100%га чейин арзанатып кылып беришет. Жеңилдиктер бар, э? Контракттын негизинде өткөндөр кандай жеңилдиктерди алса болот? Виза жактары нелер маанилүү, нелер маанилүү эмес дегендей. Контракт жагынан, эгер контрактка окууга өткөн болсо, бул жакта негизи контракт төлөгөндөн кийин көбүнчө университеттер бар ичинде, кала турган жери, окуу жайы жана башка төлөмдөрүчү. Анан ошо кампустун ичинде эле окушат, жашашат. Анан контракт биздин Кыргызстандын шартына мындай жараша айтсам, негизи биякта кымбат окуу. Анткени биякта жашоо стандарты да бизден жогору тартканда кымбат десек болот. Бир 2-3 эсе эмес, кээде 5-6 эсеге чейин кымбат болуп кетет бизгечи. Ошон үчүн биздеги студенттер көбүнчөсү мындай бюджеттик же болбосо ошо спонсор таап, ошондой жол менен эле келип окуп өткөн жакшыраак да. Анткени көрүп атабыз, кээ бир студенттер келишет, окуп өтөт, анан 2-3 жылдан кийин каражат жагынан кыйналып, баягы окуусу үзгүлтүккө учурап калган учурлар да болот да. Контракттык, бирок State университеттер жана айтып өткөн, бул мамлекеттик университеттер, алардын контрагты көп кымбат болбойт. Ошол окууларга өтсө болот. Ошондой. Мен дагы бир суроо берейин деп атам. Бул бардыгынын эле башында болуш керек. Америкага барып окуш негизи колман келбейт, бул аябай кыйын дегендер үчүн кандай кеңеш бересиз? Мен колман келбейт дебеш керек менче. Мындай да, бизде Кыргызстанда кээ бир жакшы мектептер бар, ошол жактан балдар келишет да. Анан жалаң эле ошолор келе алат, мен англис тилин билбейт экенмин деп баягы окууну бүткөндөн аракет кылбай коюшат да. Мисалы 2-3 жыл окууну бүткөндөн кийин деле, мисалы мектепти аяктагандан кийин деле 2-3 жыл отуруп, тил үйрөнүп, изилденип келсе болот да. Ал 2-3 жыл жашоодо мындай өтүп кете берет. Ал кээде адашуу менен өтүп кетет, мындай же жөн эле жүрүп деле өтүп кете берет. Ага мындай өкүнбөш керек. Мисалы меники ошол сыяктуу болгон. Мен чет өлкөдө окуп жүрүп, анан англис тилин үйрөнүп, анан ошентип келгем 2-3 жылдан кийин да. Анан кээ бир мектептер, мисалы, булар жашынан эле жакшы даярдашат экен окуучуларын. Мындай мектепти аяктаганда эле алар англис тилин мындай эркин сүйлөп алышат. Алар үчүн чындыгында оңой. Бирок эгер сен айылдагы эле бир мектепти аяктаган болсоң, мен айткандай отуруп 2-3 жыл сен убакыт коротуп келсең болот бул жака. Анан менин колуман келбейт дебеш керек эч качан. Бул баарынын колунан келет. Болгон убакыт кандай пайдаланабыз, аракетибиздин артында турсак, ошондой кылсак болот. Анан мен дагы бир суроом. Мен өзүм патриотмун да. Анан Америкада окуп жаткан кыргызстандыктар
негизи ошо кыргызстандыктардын пайдасы Кыргызстанга көбүрөөк тийип атабы же Америкага көбүрөөк тийеби? Жакшы суроо экен. Кыргызстанга негизи Кыргызстандан максат коюп келатканда мен баарын айтам да тааныштарга сурагандаргачы. Кыргызстанга кайтам деген мен мисалы ал жака барып окуп келгенден кийин эмне кылам, ошону да ойлонуп койгула депчи. Анткени Америкада кээ бир кесиптер бар, Кыргызстанда жок да. Анан мисалы менин кесибим деле Кыргызстанда жок десем деле болот. Ошондой учурда кичине кыйын болуп калат. Болот сөзсүз түрдө. Мисалы мен жаштарга айтам, болот, жаңы кесиптер ачылат. Силер окуй бергиле, негизи өзүңөрдү өнүктүрө бергиле депчи. Бирок мындай ой деле болот да. Бул жакта туруп деле көбүрөөк пайдалуу болсом болот экен депчи Кыргызстангачы. Анткени үй бүлөгө жардам бересиң, ар кандай жактан колдоо көрсөтүп, мындай пайдалуу болсоң болот. Анан Америкада да кээде мисалы үчүн мындай өнүккөн өлкөлөр бүгүнкү күндө билимдүү, күчтүү адамдарды колдонуп атат чындыгындачы. Мындай иш орун түзүп, шарттарын түзүп колдонуп атышат. Анан ошол стандарт жагы бар, Кыргызстандагы жашоо стандарты менен бул жактыкы эки башка. Анан бул жакта туруп деле пайдалуу болсо болот. Бирок сөзсүз түрдө Кыргызстанга кайтам. Ошол жака барып пайдамды тийгизип элге жерге кызмат кылам деген ойду эч качан мындай чыгарбаш керек, таштабаш керек. Ойлоп жүрүш керек. Анткени баарыбыздын мекенибиз бар, туулуп өскөн жерибиз бар. Ага биз кызмат кылууга, мындай кызмат кылуу биз үчүн парыз болуш керек. Биз аны эстен чыгарбашыбыз керек. Кийинки суроом баардыгына эле кызык болуш керек бул суроо. Америкага кетип окуш үчүн Кыргызстанда биринчи эмнеден башташ керек? Эмнелерге аракет кылыш керек? Мектепте активный болуш керекпи же университетте активный болуш керекпи? Эмне кандай кеңеш бересиз? Бул жака келип окуу активдүү болуш керек, ал керек нерсе. Эң негизгиси тил. Негизи мындай нерсе бар да, бул жака окууга тапшырып, бул жака келип деле үйрөнсө болот. Бирок баары бир акыр аягы ошол тилди үйрөнүш керек болот да, англис тилинчи. Анан бүгүнкү күндө англис тили билимге эле эмес, мына дүйнөдө эң популярдуу тил болуп атат да. Мисалы интернеттеги булактардын мисалы үчүн 60% англис тилинде мен билгенден. Андан да көп болушу мүмкүн. Биринчи кезекте тил билиш керек. Анан жакшы даярдык, изилдениш керек. Мисалы адам өзү тил окуп баштаганда эле эгер максаты ошол чет өлкөгө чыгып окуу болсо, мисалы өзү эле изденип баштайт да. Ошол учурда мисалы тил үйрөнөсүң, бирок бир канча нерсени мындай чогуу алып кетесиң да. Изилденесиң, анткени сенин максатың белгилүү. Эмнеге тил үйрөнүп атасың? Демек ошо изилденип мындай тилди да үйрөнөсүң, анан мындай жаңы ачылыштар жасай аласың да. Тил билсе көбүрөөк информация алып, батыраак ийгиликке жетет, Тил билсе, анткени мындай нерсе дагы бар. Билим негизи күч да, бул моралдык, психологиялык күч десек болот да. Тил билсең, өзүңө ишенип баштайсың да бир жагычы. Анан тил билбесең, мен кантип деле менин колуман келбейт деп, мындай кичине башында тартынышың мүмкүн, бирок тил билгенден кийин бул нерселер мындай жеңил эле көрүнүп баштайт да сагачы. Ошон үчүн биринчи мен тилден баштагыла дейт элем. Анан мисалы ата-энелерге айта турган болсом, булар балдарына инвестиция кылыш керек. Жашынан жакшы мектептерге жиберип, же болбосо контрол кылып, мисалы кандай окуп атат балам. Анан мындай тоскоолбой болушуна шарт түзүп, билимге инвестиция кылыш керек ата-энелер. Дагы бир кызыктуу суроо. Сизге сюрприз. Мен команда менен сүйлөшүп, сизге бир суроо даярдаганбыз. Америкага кандай максатта барып окуш керек, анан калып калбай,
кайра мекенге кайтып келиш керекпи деген суроо. Мекеңе жакшы суроо экен бул дагы, бирок бир аз оор суроо жооп бергенге. Бирок аракет кылайын. Кээ бир жаштар чындыгында эптеп эле чет жакка чыгып кетсем деп бир мындай Кыргызстанда мындай жашоо түгөнүп бараткан сыйт да. Негизи андай эмес, бул жакта деле оңой эмес. Келесиң 2-3 жылың деле кээде жетпей калышы мүмкүн. Баягы бул жакта интеграция болуш үчүн, бул жактын жашоосуна көнүш үчүн көп мындай айырмачылыктар көп да. Мисалы, жүрүм турумдан баштап бардык билим, маданият бардык жагынан өзгөчөлүктөр бар да. Анан эптеп эле ошол мен айткандай кетип калайын дебеш керек. Мисалы, Кыргызстанда деле окуса болот. Кыргызстанда туруп деле окуса болот. Ошол жакта деле бардык нерсени кылса болот. Азыр бүгүнкү күндө виртуальный мондой заманда бүтүп отуруп эле интернетти жакшылап пайдалуу колдонсоң, ал жактан баарын кылсаң болот. Мисалы, чет элге окууга тапшыруу процесстери деле бүт эле, мисалы, Америкага же Европага тапшырам десең, баары эле ошол интернет аркылуу болот. Жазышасың ошол. Анан мекенге кайтуу баардыгынын оюнда бар, негизи. Биз эми Кыргызстаныбыз бар да, биз ыйлап барсак деле, күлүп барсак деле ар дайым кучагын жайып тосула берет. Биз ошол кээде бизге мындай күч берет десек болот да, чет өлкөдө жүргөндөчү. Менин мекеним бар да депчи. Мен баарын айтат элем, сөзсүз түрдө баягы кайтам деген ой менен келиш керек. Анан бул жакта чет өлкөдө кээде убактылуу жүрүп каласың, 5-10 жылдап жүрүп калышың мүмкүн, бирок ошол учурда дагы чет өлкөдө туруп дагы мамлекетке пайдалуу болгонго аракет кылыш керек. Анткени бул жакта туруп деле, чет жерде туруп деле сен элиңе, жериңе, үй бүлөңө пайдалуу боло аласың. Азыр дагы бир суроо берем. Ага чейин биздин көрүүчүлөр сиздер сурооңуздарды даярдап бере берсеңиздер болот, комментарийге жаза берсеңиздер болот. Мен Бексултан байкеге узатам. Ага чейин Бексултан байке бир суроого жооп берип койсоңуз, бул IT тармагы эмне үчүн бизге керек? Анан бизге бул IT тармакты окугандан кийин Кыргызстанга кандай салым кошо алабыз? IT тармагы эмнеге керек десеңиз, IT тармагы учурдун талабы. Кыргызстанга бул көп белгилүү эмес эле башында. Акыркы бир 4-5 жылда бул белгилүү боло баштады. Анан кыргыздар дагы өзүн ITден көрө башташты. Болот экен, керек нерсе экен деп. IT менен Кыргызстанга пайдалуу болуш, мисалы, кээ бир компаниялар офистерин, мисалы, кыргыздар азыр баштады десек болот, Кыргызстанга куруп атышат. Бирок чет өлкөлүк чоң компанияларга кызмат көрсөтүшөт, бирок Кыргызстанда туруп эле. Азыр интернет бул мындай, мисалы, пандемия учурунда аябай өзүн көрсөттү да, мисалы, IT тармагында өзгөчө. Бул 100% үйдө эле отуруп иштей турган жумуш. Бул каякта болсоң айырмасы жок, интернет болсо үйдө эле отуруп иштей турган жумуш. Ошого Кыргызстандагы эми азыр дүйнөдө мындай, бул кесип жаңы деп айтпай элем, кандай десем. Бул аябай замандын талабы болуп атат да. Бул Кыргызстан үчүн жаңы ачылып атат бул кесип. Бул IT сферасычы. Кыргызстанда канча айтишник чыкса дагы бүгүнкү күндө дүйнөдө баарына жумуш жетет негизичи. Эгер IT окуйм десең. Мисалы, Американын өзүн карасаңыз, Америкада 100 000 деген жумуш орундары бош, мисалы, IT тармагы. Мисалы, буларга Кыргызстанда туруп эле кызмат көрсөтсөң болот. Керектүү неме? Анан мен кээде айтам да, жаштарга мындай план кылгыла депчи, эгер IT тармагын окуйм десеңер, 10-15 жылдан кийин, мисалы, Кыргызстанга роботтор барат, тамакташат булар. Мисалы, ошондой бизнес план кылгыла дейм. Мен 10 жылдан кийин ошол роботторду же дрондорду десек болот, дрондор учуп кантип тамак жеп келет. Ошондой бир компания ача турган немеге келгиле депчи, ошондой ой.
азырдан ошону 10 ойлонуп жылдан баштап кийинки жашоого даярдангыла дейсиз, даярдангыла. Бул 3-5 айлык, 4-5 жылдык план эмес, мындай бир 5-10 жылдык эле план коюш керек негизичи. 5 жыл 10 жылдан кийин өзүм каяктан көрөм. Анткени бул жакта акыркы бир 5-10 суроо жылда келиптир. айта бериңиз. Кыргызстандагы IT тармагында окуса болобу дейт. Кыргызстанда окуткан курстар барбы, ошолорго окуса болобу деген курс келиптир. Суроо келиптир. Анан базовый английский менен окуп кетсе болобу дейт. Сөзсүз түрдө болот. Негизи коркпой эле баштай бериш керек да. Айтайынчы. Кыргызстандагы курстар деле болот, сөзсүз түрдө болот. Анан англис тили, IT негизи мындай көп деле англис тилин жакшы билүү шарт эмес. Анткени өзүнүн тили бар, айтайынчы. Тил билүү сөзсүз керек, бирок мисалы базовый болсо деле баштап балким ошол жактан англисеңиз үйрөнүп алат. Мындай өнүктүрүп алсаңыз болот. Баштай бериш керек, анан ал жактагы курстар деле жакшы эле окутушат. Дагы суроо берсеңиздер болот. Ассаламу алейкум, азаматсыздар дейт. Чоң рахмат сиздерге. Суроо бериңиз, биз деле суроо береличи дейт. Сурооңорду бергиле. Биздин 20 мүнөт убактыбыз калды. Мен англис тили боюнча анда айтып берсем болот го дейм. Англис тили мисалы бүгүнкү күндө англис тилин интернеттен үйрөнсөк болот. Мисалы YouTube'дан биринчи эле. YouTube'дан баштасак болот. Анан мисалы интернетте толтура курстар бар, бекер баардыгы, мисалы чет өлкөдөгүлөр менен онлайн сүйлөшө турган андай курстар деле бар. Эң негизи издениш керек, анан айылда туруп деле азыр англис тилин үйрөнсө болот да. Канча тил билсең, ошончо жакшы. Анткени маалымат үчүн биринчи кезекте мисалы англис тили керек. Мисалы үчүн биз окуп жүргөндөр билет, IELTS, TOEFL деген англисче немеге даярдаган курстар бар, мисалы. Анан бир нерсени эскерте кетсем, мисалы 2-3 ай окуп эле анан англис тилин үйрөнө албайт экенмин, анан мен үйрөнгөн жокмун деп эле таштап кое бериш керек. Бул тил живой организм сыяктуу да. Бул 2-3 ай окуп эле үйрөнүп ала турган нерсе эмес. Бул 10 жылдап үйрөнө бересиң. Мен мындан 7-8 жыл мурун үйрөнүп баштагам англис тилин. Дагы эле үйрөнөм, мисалы өзүм Америкада турупчу. Бул бүтпөйт. Бул жакта бир суроо келиптир. Ассаламу алейкум дейт. Алижанова деген. Ассаламу алейкум, магистраны уланткым келип жүрөт. IT тармагында улантам дейт. Англис тилин канчалык деңгээлде билүү зарыл? IT тармагында билим алуу үчүн Германия же AQSh кайсыл бири дейт, кеңеш бериңизчи дейт. Бул билишимче университет аяктаган го дейм. Магистратура жагынан болсо, кайсынысы ыңгайлуу болсо, англис тилин эгер магистратурага тапшырып атсаңыз, бир аз көбүрөөк талап болот англис тилине. Анткени сиз университет аяктапсыз. Анан Германия англисче и Америка дегенде бир айырманы билем. Германияда билим берүү бекер десек болот. Мындай бир стандарт бар, ошол акчаны төлөйсүң, анан бекер билим берүү. Америкада эгер грант утуп алсаңыз же мындай стипендия тапсаңыз жакшыраак болот, анткени кичине окуусу бакта кымбатыраак. Бирок болот, сөзсүз түрдө бул жакта эле, ал жакта эле. Сиз изденип көрүңүз, кайсыл жагы оңоюраак болот деп. Анан мен бул жерде бир менде линктер аябай көп да булардын. Эгер кыз бала экен, эркек бала экен, эгер кыз бала болсо Women in Finance изилдеп көрсө болот. Бул Америкада $20,000 чейин билгенде стипендия берет да. Анан кийин бир нерсени эскерте кетсем болот. Чет өлкөдө, мисалы Америкада чет өлкөлүк студенттерге кредит берет. Мындайча айтканда карызга акча берет башында. Кыргызстандыктар деле алып жүрүшөт. Бул аябай оңой деп айта албайм, бирок алса болот. Университеттин акчасын төлөп беришет, анан сен кийин жумуш тапкандан кийин ал акчаны кайра төлөп бересиң. 20-30-40 жылга чейин берет. Жакшы мүмкүнчүлүктөр бар,
мүмкүн Бул жакта жакта бирөө жазыптыр, биздин мектептерде 1-класстан эле дейт англис тилин окутушат, бирок кыйратып сүйлөй албайбыз дейт. Сиздин оюңузча бул окуучулардын өздөрү окубайбы же билимдин туура эмес берилишиби дейт. Мисалы үчүн бул мектепте орусча үйрөтсө биз орусча сүйлөп кете беребиз, бирок англисчени эмне үчүн сүйлөй албайбыз деген суроо да. жакшы суроо экен. Бул эми баарыбыздын көйгөйүбүз го дейм. 10 жыл окудук, 11 жыл окудук, дагы эле сүйлөй албайм. Эми бул баягы узун талкуу, бирок мен кыскача айтсам, эми ошондон көрө мисалы үчүн, мисалы ал жерде грамматикасын окутат, эми биздин мугалимдер кандай билим алышты, алар башкача форматта өтө алабы мисалы үчүн. Бул өзүнчө суроо да. Жаңы формат керек бизге. Жаңы формат керек сөзсүз түрдө. Ошонун ордуна мисалы кээде 4-5 саат отуруп же 2 күн окутуп койсоң деле аябай пайдалуу мындай немелерди үйрөнүп алса болот да. Мисалы туристтер менен кантип сүйлөшкөндө. Бул чоң көйгөй, мен мындай көп нерсе турат оюмдачы, бирок бир аз айтып кетсем, бул ошол айыл жергелеринде мисалы үчүн мугалимдер англис тилинен беребиз дегендер, мисалы мындай өздөрү чогулуп эле бир программа даярдаса болот да. Биз мындай өтөлү, башкача өтөлү, анткени анан элде деле талап жок да. Мисалы мен неге балам англисче сүйлөбөй атат, мисалы 10 жылдан бери англис тилин берип атасыңар, эл өзү деле сурабайт. Анан билбейм, ошондой бир жалпы көйгөй го дейм бул. Бир эле англис тили эмес, башка багытта деле кичине көйгөйлөр бар бизде билим берүү жагынан. Дагы бирөө суроо бериптир. Хани менин суроомду окубай койдум дейт. Азыр сиздин сурооңузду окуйын деп атам. Мен Америкага барып дейт, кондитерский ачкым келет дейт. Ошол боюнча да түшүндүрүп бериңиз дейт. Негизи эле Америкага барып, мисалы мен деле барып өзүмдүн бизнесимди ачып иштеп кете алам деп, мүмкүнчүлүктөр барбы же жокпу? Мүмкүнчүлүк бар, толтура. Бул жака келгенден кийин Америка негизи, Америкада жашаган ар бир жаранга негизи Америка колдоо көрсөтөт бизнес жагынан. Өзгөчө пандемия учурунда көрдүк. Бизнес бул жакта эч кандай тоскоолдук жок. Ар тармактан, каалаган тармагыңыздан бизнес ача аласыз. Эгер өзүңүзгө ишенсеңиз, кыла алам десеңиз. Кондитерский дедиңиз, менимче Кыргызстанда эле ачсаңыз да болот. Ал жакта сиз бир аз кыйын болуп калат бул жака келип ачыш. Дагы бир суроо келиптир. IT тармагын Кыргызстандын университетинде окуса болобу? Универге тапшырып жаттым эле, кеңеш бериңиздер дейт. Бизде IT Information Technology Кыргызстанда IT тармагынан мен билгенден белгилүү мындай таанылган университеттердин баарында эле IT кесиби окутушат. Анан кайсы форматта окутат, кандай билим беришет, аны билбейт, бирок сиз сөзсүз ошо бирөөсүн тандап окуй бериңиз. Анан университеттеги эле билим менен чектелип калбаш керек. Чет жактан да издеш керек. Мисалы университетте мындай бир доорда бул аябай активдүү, адамдын аябай активдүү, анан сиз жашсыз, энергияңыз бар, ошону кандай колдоносуз. Бул ошол университетте сизге берилген 4 жыл, 5 жыл, бул жашоодо кээде 20 жылга деле берилбеши мүмкүн да. Ошол 4-5 жылыңызды аябай жакшы колдонуңуз. Университеттен сырткары курстарга барыңыз, активный бандай немелерге катышыңыз, издениңиз. Эгер чет өлкөгө окууга тапшырам десеңиз, Америкага же Европага сиз 3-чү курстан эле башташыңыз керек. Бул окууну бүтөргө 3-4 ай калганда бул кеч болуп калат. Сөзсүз түрдө жок дегенде 6 ай мурун башташыңыз керек окууларга тапшырып, документ тапшырыпчы. Жолуң ачык болсун, Бек Султан, сени менен сыймыктанабыз дейт. Рахмат. Убактыбыз канча калды? IT тармагында онлайн окуу тууралуу да айтып кетиңизчи дейт. Онлайн окуса болобу, окуй алабы, мындай результат чыгабы, чыкпайбы? Онлайн окуу менен анан барып окуу бир аз айырмасы бар. Албетте барып окуган жакшы.
Бирок онлайн деле окуса болот. Мына пандемияда көрдүк, биз деле онлайн, баары эле онлайн окушат. Онлайн окуса болот. Кээ бир адамдар үчүн жакшы онлайн окуганда. Булар көбүрөөк изденишет экен. Анан өзгөчө IT тармагынан болгондо бул онлайн окуганда мындай эч кандай кыйынчылык болбош керек. Болот сөзсүз түрдө окуса. Мүмкүн болсо, бирок барып эле окуганыңыз жакшы. Барып окуган жакшы, э? Досуң окууга, жумушуңа ийгилик дейт. Рахмат. Рахмат кеңешиңиздерге дейт. Линкти жөнөтүп кое аласыздарбы дейт. Линкти Кыргыз Нетворктун баракчасынан алсаңыз болот. Дайректке жазсаңыз, ошол жактан модераторлор жооп беришет. Дагы суроолор барбы? Эфирди аяктаймын. Сурооңуздар болсо 2 мүнөт убакыт берсеңиздер болот. Бексултан Байкеге, биз Бексултан Байкени негизи эле Бексултан Байкеге 40 мүнөт убакыт алганбыз. Суранып 40 мүнөт убактыңызды бөлүп коюңуз деп. 2 мүнөт, 1 мүнөтүбүз калды. Мен линктерди бөлүшкөнгө өзү Турцияда да окуптур, Америкада окуптур азыр. Негизи биз Кыргызстандан ушундай жаштар менен сыймыктанып, поддержка кылышыбыз керек. Биз эми биздин убактыбыз келип жетти. Бексултан байке, сизге чоң рахмат бизге убактыңызды бөлгөнүңүз үчүн. Абдан пайдалуу көп маалыматтарды бердиңиз. Ар дайым ушинтип биз конокко чакырып келип сүйлөп берип туруңуз. Суроолорго ар дайым даярбыз. Жардам. Анан сөзсүз түрдө достор Кыргыз Нетворктун баракчасына жазып болгон сурооңузду ошол жактан берсеңиздер болот. Анан сөзсүз түрдө кийинки эфирлерибиз Кыргыз Нетворктун өзүнөн болот. Биз бул биринчи эфирибиз, Кыргыз Нетворк командасынын биринчи эфири. Бир суроо келиптир, кайсыл мектепте окугансыз деп келиптир. Мындай күчтүү бала кайсыл мектепте окуду экен деп суроо келип атат. Мен номер 57 Арслан Өмүрзаков деген орто мектебинде окуганмын. Кыргызстанда бергесинде эле окугам. Красавчиксиң дейт. Чоң рахмат, Бексултанды колдоп, достору жазышат. Негизи мен дагы Бексултан байкени колдоймун. Абдан татыктуу, жакшы байке. Ушундай жаштарыбыз бар, Кыргызстандын келечеги бар деп кичине мындай духум көтөрүлүп калат экен. Ден соолугуңуз чың болсун, Бексултан байке, чоң рахмат. Сизди сагындык деп жазып атышат бул жакта. Качан келесиң деп жазып атышат. Ош өзгөндөн салам дейт. Бизден дагы силерге салам. Бизден да салам, көрүп аткан тааныштарга баарына, элиме, жериме.